Кыздар, араң монтаж кылып бүттүм. Келгиле эми чогуу биргеликте көрөлү. Бул коробканын ичинде 3 штук болгон жанагы машинанын салонун жылтыратып коюучу мына ушундай блеск экен. Ичинде губкасы менен кошо экен. Мен көптөгөн видеолордо жана рекламалардан көрүп аткам. Андан кийинкиси бул лампа кыздар. Лампада жанагындай свет өчүп калган кезде да же болбосо кайсыл бир жерде лампа керек болсо алып алсаңар аябагандай удобный экен. Кээде лампочка жок жерлерде дагы жүрүп калышыңар мүмкүн. Ошол жерге дагы зарядкалап койсоңор болот экен. Анан мага эмнеси жакты? Бул жерде 3 варианты бар экен. Жогору, андан кийинкиси слабый, анан моргающий дагы мына ушундай өзүнүн режими бар экен. Андан кийинкиси бул менин шымым. Ичинде начосу менен аябай калың экен. Качествосы кандай кыздар, мен жооп бере албайм. Аны жууп көргөндөн кийин, кийип көргөндөн кийин буюрса стористерден айтып турамын. Биринчи жолу алып атамын. Бирок жолдошума шым алган болчу. Качествосу жакшы экен. Бул шымдын качествосу кандай? Эми кийгенде көрөбүз буюрса. Андан кийинкиси бул Раяна үчүн үйгө кийчү жылуу носкилер. Мурунку заказ бергенге караганда качествосы бир аз төмөнүрөөк экен, бирок үйгө кийгенге нормально, жылуу. Мына ушундай кандай айтсам, күрөң түстөгү носкилер. Бул болсо кыздар Таймураска мына ушундай спортивка заказ бергенмин. Качествосы жакшы экен, ичи дагы флис экен. Размери дагы жакшы туура келди. Анан эң жакканы мындай колунда пальчигин дагы чыгарып алчу жери бар экен. Анан мына замогун үстүнү карасаңар, замокту жаш бала мындай кылганда эгине тийип калат эмеспи? Ошол жери дагы мындай материал менен жаап коюптур. Мага ошонусу аябай жакты. Качествосы жакшы экен кыздар. Бул болсо Таймураска носки кыздар. Качествосы жакшы экен, мага жакты, аябагандай сонун экен. Ичине еще мындай карасаңар, наклейка дагы салып коюптур. Карагыла, нейтральный оттенокто, эч кандай сүрөттөрү жок, рисуноктору жок. Ичи мына ушундай махровый болгон жылуу носкилер. Мына жерден ичини көрсөңөр болот. Бул кыздар покрывало дивандардын үстүнө же болбосо кандай дивандардын же постелдердин үстүнө же мындай кандай төшөк чуркандардын үстүнө жаап койсоңор болот экен. Мага качествосы мындай айтканда орточо экен. Прям мактабайм, сонун экен деп. Бирок мындай айтканда колдонсо болот. Эми жууп колдонуп көргөндөн кийин дагы качествосы кандай болду экен силерге айтам буюрса. Бул болсо кыздар жолдошума мына ушундай кыштын күнүндө ичине кийчү ушундай типа термобелье сыяктуу заказ бергенмин. Карагыла, мына ичине подарок комплимент кылып носки дагы кошуп коюптур. Аябагандай приятно. Кээ бирки магазиндерде, кээ бирки ушундай продавецтер ушундай белектерди дагы кошуп коет. Ичи хб экен кыздар, бирок качествосы кандай болду билбейм, бирок качественный деп эле отзывдары жакшы болчу экен. Мына ушу камерада бир аз мындай айтканда күрөңүрөөк көрүнүп атат, бирок негизи чёрный. Ичинде начосу жок, бирок хбшный экени билинип турат. Астында манжети бар, колунда дагы манжети бар экен. Бул болсо кыздар Айбикага носки.
Мага мына ушул упаковкасы да аябагандай жакты. Таймуразга жана Айбикага бир продавецтен заказ бергенмин. Карагыла, Айбика өзүнө принцесса сезет, өзүңөр жакшы билесиңер. Карагыла, мына ушундай розовый болгон жылуу носкилер садикке жана конокторго кийет. Аябагандай нейтральный жана спокойный цветтер. Карагыла. Мына ушундай Айбикага дагы наклейка кошуп коюптур. Бул болсо кыздар биздин Фабриликтен алган тюрбаным бар болчу, ал Бишкекте калып кеткендиги үчүн мен кайрадан заказ бердим. Ал тюрбандын цвети розовый болчу, мага анча жакпайт болчу. Карагыла, мен бул жерде молочный болгон, мына ушундай нейтральный оттенокто болгон жылуу экен, аябагандай сонун экен. Өзүмө дагы уже башыма дагы тагып көрдүм. Качествосу дагы жакшы экен. Сунуштайм силерге дагы, если заказ берип жүрсөңөр, силер дагы алып алсаңар болот. Качествосу жакшы экен. Бул кыздар Раянанын курткасы. Мен бул Раянага мурунку заказымда аны да тапканмын, бирок жүктөгөнгө колум тийбей жүрөт. Мурунку заказымда 160 размерди заказ берсем, ага чоң болуп калгандыгына байланыштуу мен аны башка бирөөгө сатып, Раянага 150 размердеги куртканы заказ бердим. Качествосу жакшы экен. Эми жуулганда кандай болот, анан кийилгенде кандай болот буюрса дагы дальнейшем айтамын, көрөбүз. Бул магазинден дагы биринчи жолу алып атам. Анан капюшонунда дагы мына ушундай түгү бар экен. Жеңдери дагы качественный экен. Бул жакта карасаңар билинип, байкалып турат. Мына видеодо дагы жакшы көрүнүп турат. Качествосу жакшы экени. Бул кыздар менин 3 журналисткам бар. Үчөө тең бирдей төрөлгөн. Вот ошолорго белек катары мына ушундай шапочкаларды алдым. Бул шапочкаларды заказ бергенимде качествосу кандай болду экен деп действительно ойлондум. Анткени бул магазинден дагы биринчи жолу алып аткам, бирок качествосу жакшы экен. Ичи дагы флис, кышка жылуу. Карагыла, сырты дагы мына бобончиги дагы жакшы тигилген. Качествосу жакшы экен. Цвети дагы мага аябай жакты. Мындай айтканда спокойный. Карагыла, эч кандай жан жаныбарлардын сүрөтү жок. Мына ушундай нейтральный оттенокто шапочка экен, мага аябай жакты. Бул болсо пультка чехол алганмын. Анткени Таймураз кечкеле пультту колуна кармап туруп ыргытып жиберет бир жактарга, анан сынып калбаш үчүн мына ушундай пульт чехол заказ бергенмин. Бул чехол силиконовый экен. Карагыла, кийгизиш, чехолго кийгизиш аябай эле кыйын экен. Мен бул жерин түрдүрүп койбосом, анткени по-моему 2 мүнөтчө кийгиздим окшойт, кыйналдым. Бирок кийгизгенден кийин карагыла, сонун, мындай айтканда ударалардан дагы жакшы защит эткен. Анан бул жерде ролигине дагы мешайт бербеген. Карагыла, мына ушундай чехол. Бул болсо кыздар долгожданный менин курткам. Бул куртканы мен октябрдын башында заказ берген болчумун, бирок ушундай нюанстар болуп калат иногда. Ал жерде 6 ноябрдан кийин гана доставка кылып беребиз деген жери бар экен. Мен ал жерини карабай туруп эле заказ берип койгон экем. Бул куртканы мен почти 2 ай күттүм. 2 ай дегенде келди. Карагыла, 6 ноябрдан кийин гана мага доставка кылып беришти. Анан бул заказдарымды бүт бардыгын чогултуп алганга чейин мына ушундай 1 ай өтүп кетти. Калыңдыгы болсо бир аз жукараак. Күз айларында кийсе боло турган мына ушундай куртка келди кыздар. Качествосу кандай экен, эми буюрса убакыт көргөзөт. Мына ушундай кыздар, менин товарларым келди.